Кыргызстандын тышкы саясатынын маанилүү бөлүгү экологиялык дипломатияны жана жашыл экономиканы алга жылдыруу болуп саналат. Мындай пикирин өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 75 жылдык мааракесине арналган сессиянын алкагында био ар түрдүүлүк боюнча Нью-Йоркто өткөн саммитте видео кайрылуу аркылуу билдирди. Темага кенен кабарчыбыз Салабат Эркетаева токтолот. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында био ар түрдүүлүктү сактоонун жана туруктуу пайдалануунун негизги факторлору талкууланды. Жыйындын катышуучулары экологияны сактоо жаатындагы программалары тууралуу өз пикирлерин ортого салышты. Саммитте сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков жашыл экономиканы өнүктүрүү өлкөнүн тышкы саясатынын маанилүү бөлүгү болуп саналаарын белгиледи. Мы страна экологически чистой продукции и чистой энергии. В ноябре прошлого года Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата. Наша страна ориентирована на постепенное сокращение потребления традиционных источников энергии. Башкы ассамблеянын жыйынын алкагында Кыргызстан дүйнөлүк биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча төмөндөгү резолюция долбоорун сунуштады. Эл аралык кызматташтыкты бекемдөөдөгү багыттары: био ар түрдүүлүктү жана дениз сак экосистемаларды сактоо, био ар түрдүүлүк чөйрөсүндө чек ара кызматташтыгын өнүктүрүү, туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн жашыл экономиканын принциптерин пайдалануу, ошондой эле био ар түрдүүлүктү туруктуу пайдалануу үчүн аймактык кызматташтык жаатында демилгелерди сунуштоо. Ушул тапта Борбордук Азиядагы 50% суу ресурсу Кыргызстандын тоолорунда жаралууда. Эко-активист Азамат Темиркуловдун айтымында, азыр мөңгүлөрдүн эришин жайлатуу маанилүү, себеби алардын азайышы бүткүл регионго залакасын тийгизиши толук ыктымал. Андыктан бул көйгөйдүн Бириккен Улуттар уюмунун ассамблеясында көтөрүлүп жатканы жөн жерден эмес. Кыргызстанга бул абдан жакшы көрсөткүч. Себеби Кыргызстан ушундай демилгелерди көтөргөндө жалаң гана Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлобой, башка коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын да ойлоп, башка адамдардын жана жаныбарлардын жана ушу бүтүн айлана чөйрөнүн кызыкчылыгын ойлоп демилге көтөрүп аткандан кийин анда албетте Кыргызстандын аброю да көтөрүлөт. Кыргызстан тараптан демилгеленген резолюция долбоору бир катар экологиялык уюмдар тарабынан жактырылды. Алардын арасында жапайы жаратылышты коргоо боюнча бүткүл дүйнөлүк фонд, Бириккен Улуттар уюмунун био ар түрдүүлүк боюнча конвенциясы, ЮНЕП, Рамсар конвенциясы, жаратылышты коргоо боюнча Немис союзу бар. Кыргызская республика продолжит поддерживать международные усилия в сфере биоразнообразия и защиты окружающей среды. Уверен, что озвученные идеи и предложения помогут в решении нынешних экологических проблем. Будущее природы нашей планеты и сохранение биоразнообразия в наших руках. Кыргызстан экология чөйрөсүндөгү эл аралык демилгелерди активдүү түрдө колдойт жана сунуштап келет. Өз сөзүндө президент Сооронбай Жээнбеков эң маанилүү дегендерине токтолду. Кыргызстандын экология чөйрөсүндөгү демилгелери: ак илбирсти сактоо боюнча эл аралык саммиттерди уюштуруу, Борбордук Азиядагы радиациялык коркунучтун алдын алуу боюнча резолюцияны жаңылоо, эл аралык тоолор жылын өткөрүү жана тоолуу өлкөлөрдүн достор тобун түзүү. Белгилей кетсек, Кыргызстан быйыл климаттын өзгөрүшү боюнча Париж макулдашуусуна кирди. Анда жалпысынан дүйнөдөгү 187 мамлекет бар. Париж макулдашуусуна катышуу Кыргызстанга эл аралык тажрыйба алмашууга жана энергетикалык натыйжалуулук, өндүрүш, курулуш, айыл чарба багытындагы жашыл технологияга өтүүгө түрткү берет. Салабат Эркетаева, Бекзат Машапов, ЛТР, Бишкек.